Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин бийликти күч колдонуп басып алуу жана массалык башаламандык уюштуруу ниети болгон эмес. Бул тууралуу 24 KG агенттигине улуттук коопсуздук кыймылынын мурунку башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Анын айтымында Канатбек Исаевдин Бишкек шаардык сотунун чечими менен баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылды. Соттун чечими менен Канатбек Исаевдин камактан чыгарылып, үй камагына которулушуна жакшы баа беребиз. Башка саясий туткундардын маселеси дагы алардын пайдасына чечилет деп үмүт кылабыз. Канатбек Исаев эч кандай басып алууларды даярдаган эмес. Ал мыйзам чегинде жүргөн тартиптүү жаран. Мурунку бийлик аны саясатчы катары жоготуу максатында саясий тапшырык ыкмасын колдонушту. Мен Канатбек Исаевдин эркиндикке чыгыш үчүн эч кандай соодалашуу жана сүйлөшүү болбогондугун ишендирип кетем, деди Кеңешбек Дүйшөбаев. Күйүүчү жана майлоочу майдын баасы көзөмөлгө алынат. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бааларды турукташтыруу маселеси боюнча кеңешмеде тиешелүү органдарга ушундай тапшырма берди. Ал бензин баасынын көтөрүлүшү көптөгөн кызматтардын жана товарлардын, анын ичинде азык-түлүктүн кымбатташына алып келерин, баалардын кескин көтөрүлүшүнө жол бербөө зарыл экенин белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 5 жаштагы кыз дайынсыз болууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 18 июлда саат 12:00 чамасында Сузак районунда Кара Алма айыл аймагындагы Кара Алма айылынын эс алуучу жайында эс алып жүргөн 1987 жылы туулган Ж.А. аттуу жаран өзүнүн 2013 жылы туулган А.Х. аттуу кызын ойноп жаткан жеринен таппай калган. Өз алдынча издешип, натыйжа болбогондуктан кечинде Өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылышкан. Издөө иштерине саат 20:40 чамасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 58 өрт куткаруу бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылып, туугандары кошулуп издөө иштерин жүргүзүшкөн. 19 июлда таңкы саат 6:00 издөө иштерине кошумча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 59 өрт куткаруу бөлүмүнөн 10 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 5 кызматкери тартылып, туугандары кошулуп издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Издөө иштерине жалпы 23 адам тартылган.